Жарымга машина жоқ па? Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы Москвадағы мекендештер. Toyota Vitis деген машина продажаға шықты. Bir қырғыз жігіттің аты да, Сен бирок машина сеники. Сен сатып атасың, Басы 90 000 рубль. Ошол чынбы? Азыр басы 90 000 рубль деп Vitis'ти ушуну мана продажаға тартып чыгарып атабыз. Сөзсүз келип текшерип, документтеги адамга жолугуп, bunun кичине штрафы бар экен, аресте жок. Аресте жок. Штрафыны төлөп, машинаны чыгарып кетсе боло берет. Эси ушундай дейт. Тугандар, мотор чөткө дейт. Машина азыр жүрүп турат. Ички абалын көрсөтөйүн. 2000-жылкы экен. 2000-жылкы машина, бир объемдо, автомат, оң рул, доставкага сонунда 90 000 рубльге, мындайча айтканда, мындай машина вообще зыңк. Менин угушум боюнча, эсин айткышы боюнча ушул жерде бир жасаш керек бекен, билдим, Жакыныраак келгин туган? Сол жер сынып калган. Мол жер сынып калганбы, ичинде? 15 000 плюс-минус немеси бар, иши бар. Иши бар, 15 000 плюс-минус ушунун ичинде иши бар дейт. Хазайын айтып жатат. Мунучу хазайын айтып жатат ушинтип. Эми ремонтторуну бирок келип машинени сөзсүз текшериңиздер, тугандар. Хазайын ачыгыны мен айтам дейт. Аларман адам келсе дейт, ачыгын айтып, кайсыл жерде косягы бар, кандай бар, мен айтам дейт. Бул базар, келип содалашып ала бересиздер, тугандар. Мына сөзсүз текшериңиздер. Аресте жок, туган? Аресте жок. 90 000 рубльге Toyota Vitis. Ушундай, тугандар. Ассаламу алейкум. Текшерип ала бериңиздер. Мына машина 90 000,